талак десе мен акча деп ойлоп баргам. Ждала, азыр келет мени урат деп. Кандай окуя менен каза болгонун кийинирээк айтып атырсыздар. Жок болуп кетти да, ошол бойдон до сих пор деле өлүгү деле жок, тирүүсү да жок да. Мага как будто мындай тирүүдөй эле сезилер. Байкем коштошкону келип, дальше уже не помню. Эжеме кийин башында таарынып жүрчүмүн, Алина эжемечи. Дворник, посудомоечница, проститутка болуп иштеген жокмун депчи. Биринчи жолу ошо экөөбүз баш кошкондон кийин 2 айдан кийин кол көтөрдү да. Элге шермене кылдым, аркалык кайнатам кыйкырды. Анан тиги эл бергеле катын деп кыйкырды. Мен чыктым, короче, анан бой беспраево башталды. Кеткиле деди, шаар жоголду. Таштам. Мен десем кайнатам атты чогулуп качты. Уят кылып атасыңар дагы депчи. Айтым болду. Башында 7,5 жыл аял болуп анан кийин ойнош болуп калам, ошондон кийин болуп калдым. Өзүм түшүнбөй калдым да. Жетиген кызы деп эле ушунта. Мен жетиген кыз эмес, мен папам аты Солто деп ошентсем. Солто кызы Назира жаткан жери жайлуу болсун деп. Жүрөктөн чыккан бир жакшы маек болду окшойт да. Салам достор, урматтуу Сокол медианын катталуучулары. Бүгүн биз тоо коюнунда таланттуу татынакай эжекебиз Назира Жетигенова менен биргеликте маек курган турабыз. Саламатсызбы эжеке? Саламатсызбы, кандайсыздар? Манайыңыз кандай? Деги эле ушинтип тоо коюнунда обочо интервью бердиңиз беле? Мындай эме силерге бере элекмин. Башка эмелерге 1-2 жолу бергем. Анан ошо тоодо 17 күн ошондо Нукра Кыргыз деген бир КТРКда проектте ошондо биз жайлоодо 17 күн жашаганбыз. Ошол жакта интервью бергем. Өзүңүз дагы тоого жакын деп интервьюларыңыздын биринде айтып калыптырсыз, ошол депрессияга кирип баратканда ой таш жакка барып бакырып алам деп. Да. Негизи мен өзүм гороскопто букачармын. Анан жерге жакын деп коет го. Ошо мен өзүм кичинекейимден баштап эле жаратылышты аябай жактырам. Ошо мен ар бир адам эле стресс, депрессия болот болуш керек. Өзгөчө азыркы учурда шаарда пробка, ызы чуу, негатив ушундайлар адамдын баардык эмесине жанагы телефон деле флешкасы толгон сыяктуу, адамдыкы деле өзүнүн биякта көбөйлөрү болуп ушинтип толгондо жалгыз ошо кой таш бизге жакын, Ысык Атага ошо ночевка менен барып эле. Кээ бирде аяктагы башында мага таң калып жүрүштү, ошол жерде охранадагы балдар. Ошол жерде үйлөр берилет да, эмеге, ижарага. Анан ошол жакта таң калып эле, сиз жалгызсызбы дейт. Жок, азыр эме досторум келет. Мен эме эртерээк чыгып калгам деп эле ушинтип башында калпайтып, анан ваннага суу толтуруп алып, анан машинамды айдап барып суунун шаркыраган жерине эметип, машинанын эшиктерин ачып коюп, ошо чымчыктын сайрагандары, суунун шаркырагандарын угуп, анан мени кичинекейимде атам раматылык мындай эркекче тарбия берген да. Эч качан көз жашыңды элге көргөзбө депчи. Анан ошо эмеге тоого чыгып алып туруп, анан эч ким жокто бакырып ыйласаң мощный да деп койсоң. Баарына кеңеш берем дебейсизби? Ооба. Сон азыр атам деп дагы баса белгилеп өтпөдүңүзбү? Анан сиз таласта бир үлгүлүү үй бүлөдө чоңойгонуңузду көпчүлүгүбүз билебиз. Ошонусуда сиздин үй бүлөңүз тууралуу сурагым келип атат. Сиз жаңы төрөлгөндө атыңызды ошо аяшталарыңыз Кылычбек деп дагы тамашалап коюп койушкан экен, Үй бүлөм жөнүндө айтып кетсем, негизи биз 6 бир тууган болчубуз. Азыр 4 кыз калдык. 2 байкем раматылык, 2 байкем каза болуп калды. Тилекке каршы атам. Анан азыр апам бар. Ошондо 5 кызбыз дебейинби? Эң улуусу Алина эжекем. Анан менден улуу Назгүл, 2 жаш эжекем. Анан мен, менден кичүү Наргиза деген сиңдим бар. Ошо 3 бир тууган, 4 бир тууганбыз, апабыз бар. Кудайга шүгүр. Анан папам менен байкем, улуу байкем ошо Алинадан кийинкиси 99-жылы экөө каза болушкан. Экинчи байкем 2005 жылы каза болгон. Ошон бойдон азыр үйдө эркегирээк менмин да. Апаңыз да өз колуңузга алып. Апам мен менен ошо байкем, экинчи байкем каза болгондо 2005-тен бери ошо апамды
албетте бир эмес 2 баласын жоготту, күйөөсүн жоготту. Ошондо энеге бул эң оор баланы жоготуу да. Анан ошондо апамды стресстен, депрессиядан чыгарайын деп апамдын жанына көчүп келгем. Тиги эки эжем, сиңдим өздөрүнүн үй бүлөсү бар болчу. Мен ага чейин квартирада жашачумун. Анан ошо апамды стресстен чыгарам деп биротоло эле апамдын жанында калып калдым. Анан апам деле айтып, тайжемдер деле айтып калды. 10 бала төрөсөң дагы ошо 10 баланын арасында бир эле бала карайт экен депчи. Ошол мага маңдайыма жазылган окшойт да, апаңды сен карайсың деп. Ошо апам мени карады, эми мен апамды карадым. Өзүң милдетиңен кутулуп атам. Негизи буга чейин дагы интервьюларыңызда айтып каласыз да, атам менен байкем бир күндө каза болгон депчи. Бирок ал кандай окуя менен каза болгонун кийинирээк айтып атырсыз да. Эме мен ушул көп деле эстегим келбейт. Эстегенде баары ошол күндө мындай артка кайрылсаң, кайра албетте ал нерсени кайра алып келе албайсың. Атам 3 жыл ооруп жүргөн. 3 жыл ооруп эмесе төшөктө ошо казоолордун астында 1 ай төшөктө жатып калды. Анан байкем болсо ошо эмелер жеңемдер 90 кайсы жылы бир 2 жыл мурун жеңем менен байкем ошо экөө бир аз таарынышып, анан жеңем балдарды алып алып Россияга көчүп кетип калган да. Байкем дагы артынан барам деп, жарашам деп ошо как раз ошол күнү папам каза болгондо байкем коштошкону келген да, үйдөгүлөр мененчи. Коштошуп, мен Россияга кетип атам, үй бүлөм менен барып жарашып жашайм деп ошо 1-2 жылдай өзү ошо жеңем кетип калгандан кийин биякта бир аз баары эркек киши, аял киши жок, үй бүлөсү жок, жүдөп эметип калат го, ошентип. Өзү дагы стрессте жүргөн кези окшойт да. Байкем ошо, биз ошол күнү 19-20 июнда каза болушту экөөтөм. Биз 19-унда көлгө гастролго чыгып кеткенбиз. Папам ошо мен гастролго кетердин астында мен кыздарымды папам менен мамам карачы да. Экөөнү таштап үйгө продукт алып келип, ошо көз алдымда папамды ошо акыркы жолу көргөнүм. Бизде Көкжарда кызгалдактар аябай көп болчу да, азыр деле бар, тала жактарда. Кызыл кызгалдак. Анан мен папам өзү үйдө эле мындай спортивный кийинчи, көчөдө постоянно костюм-шым, шляпа, дипломат ушинтип көтөрүп. Тим эле шымдардын кырлары, рубашкалары, жакалары аппак, ушундай таза киши болчу да. Анан ушу кызгалдактын арасында папам келатат, мен 2 продуктуну көтөрүп, анда биз жака таксида жүрчүбүз, жолдор жок. Анан колум үзүлөйүн деп калды, 2 чоң пакет продукт кыздарыма үйгө гастролго кетип атам деп таштап, анан үйдөгүлөр менен коштошоюн деп келат. Анан ошондо папамды экөөбүз жолдо, орто жолдо жолуктук. Анан кайка баратасыз десем, жумушка баратам деди. Ошо 1 айдай ооруп, төшөктө так 3 жыл ооруп жүргөн, операция болгон. Акыркы ошо 1 айда төшөккө жатып, анан өлөрдүн астында, казоолордун астында анан туруп жакшы болуп калды да. Анан ошо мен көргөндө ошо 19-унда акыркы жолу көрдүм. Жумушка кетип баратам деп эле. Жашынакай коштошуп, аман эсен барып келе деп батасын берди. Ошо менен биз кеттик көлгө. Бирок баары бир мындай жакындарың каза болгондо мындай сезет экенсиң да. Жүрөгүм бир балия болуп атты да. Уйгутой болуп. Уйгутой болуп, мындай өзүмө орун таппай эле, концерт деле кызыксыз болуп эле. Мындай интермедиаларга деле күлбөй, ырга деле мындай рахат албай эле, мындай өзүмө орун таппай эле бир балия болуп аттым да. Анан концерт бүткөндөн кийин бардык, вообще уктап албай койдум таң атканча. Анан ошо таң атты, анан ошо жездем менен улуу эжем жолдошу, анан тайкем ошолордун үнүнөн таанып калдым. Биз Анвар Асанокунов деген менин агайым ошонун үйүндө болчубуз. Ошо 5-этажда. Анвар байкенин үйү каякта деп эле ошенткенде тайкем менен менин үнүн уктум да. Жаман кабар уккум келбей, типа мындай түш көргөндөй болсунчу деп, уктап калайынчы деп көзүмдү жанталашып жумуп атам да, мындай сразу уктап калчу деп. Эжемди, Алина апчем менен жездемди ойготушту. Анан апчем келип туруп, Назира тур, Бишкекке срочно кеттик.
Ошондон турдук жолдон кетип атып боомдон да бир жерден токтоп тамак ичип, тамак да өтпөйт. Ошо папаша катуу ооруп атыптыр. Эме врачтар все болду деп атат депчи. Азыр. Эмоционалдуу факторлор Ошо катуу ооруп атып коштошкула деп ошентти деди да. Жолдон мен мындай ыйлагым келип эметсем, ыйлагалам жамандыкты эметпегиле деп жолдон айтышкан жок да вообще. Үй жака эле көлдөн келатып эле сразу кайсы больницада десек, республиканский деп ошентти. Сразу эле больницага барабызбы? Назгүл, Наргизалар, Шолпун экемдер, Алмаз экемдер каякта десе, баары ушу больницада деп. Үй жака кайрылды да. Эмнеге үйгө баратабыз? Больницага эртерээк айдабайсыңарбы? Ошо больницага эле бара берели десе. Назгүл үйдө калган, Назгүлдү ала кетели деди менен уг эжемди. Үйгө кайрылганда эле уже боз үй тигилип туруптур. Уже ошо жерде жоготтум. Боз үйгө алып кирген эле папаңды жоготтук да, байкемди айткан жок да. Боз үйдүн ичине кирсем эле ошо Назгүл эжем кучакта эле бир өлүкпөс эки өлүк деп ушинтти да. Дальше уже не помню эмне болгонун. Ошо кыйкырып өкүрүп эмоция алдырып бир туугандарымды издеп баштаптырмын. Алмаз байкем деп вообще ойлогон эмесмин да. Карасам менден кичүү сиңдим жок. Наргизабы деп ошентсем, жок Наргиза эмеге кепиң алып келген ушу базарга кетти деди. Ким Чолпун байкем деп, Чолпун байкем жок. Жок Чолпун байкем ал Таласта болчу да, экинчи байкем. Ал жолдо келатат Таластан деди. Ким Алмаз байкем Россияга кетпеди белесиң? Жок Алмаз байкем деди. Ошентип бир күндө папам менен байкемди жоготтум. Ошо байкем коштошкону келип, ал деле билбей эле келсе уже боз үй тигили эле экен, папам үйдө жатыптыр да. Ыйлаганын көргөзбөйүн деп подвалга кирип кетип эле ошо жерден мындай подвалды бекитип ичинен ошо жерде ыйлаган жүрөгү кармап. Пока скорый келгенче ошо алды азыр. Ошол эч кимге мындай эмени каалабайм. Анан эле ошо 6 жылдан кийин экинчи байкем кетти. Давай, негативный башка позитивный нерсе сурап берчи. Бирок ошол окуяда сиз 25 эле жашта болчусуз да. Анан бат чоңоюп кеттим деп ойлойбузбу? Анткени сиздин жашооңуздагы сизге маанилүү эркек адамдардын баары өзүнүн бир функциясын аткарып, анан кийин бул жашоодон өтүп кеткендей да. Атаңыз болсун, байкеңиз болсун, жездеңиз болсун, мисалы жездеңиздагы интервьюларыңызда эскерип каласыз да. Мен ошол гастролерге чыгып атканда эжекем чыкпа десе да болбой, машинанын аркасында отуруп алып кете бер деп мага колдоо көргөзүп. Мага жездем, Раматылык Эржан жездем ошо папамдар, байкемдер каза болгондо, конечно, эми ордун эме алмаштыра албайт, бирок как жезде балдыз катары эмес, бир тууган катары, байке катары мага эмелерин башка мындай жезде балдыздын ортосунда барьер болот го, бизде андай барьер жок. Бир тууган катары болчубуз да. Мага көптөгөн эки кызымды турмушка бергенде дагы ошо байкемдерге, папамдарга, чоң апамдарга ошол аш берген баардыгы менин мойнума түшүп калды да. Албетте аял киши болгондон кийин эркектин деле функцияларын көбүн аткара албайсың. Ошондо жездем мага көп жардам берген да. Мисалы эт тартканда деле устуган. Так ошо эркек кишинин ошондой мындай эми биз пенде экенбиз да, аялдар жаман деп эркектер айтат, аялдар эркектер жаман деп ушинтип таарыныч менен, эмоция менен айтыла берет. Бирок ар бир адамдын өзүнүн орду бар да. Атанын да, байкенин дагы, күйөөнүн дагы, аялдын дагы, эненин дагы ар бир өзүнүн орду бар. Биз ошо жоготкондон кийин гана түшүнөт экенбиз да көп нерсени. Ошо
жездем мага ушу эки байкемдин ордуна, папамдын ордуна, атамдын ордуна ушу бизге мамам менен жездемдин ортосунда аябай мындай кайнене күйөө бала экөө бири биринен уялып канча жыл эметсе делечи мынтип жездем беле тартынып. Бирок мамаша мындай не деп коет, толубай сынчы дей берем мамамдычы. Акырын отуруп сынап уже адамды билип коет да. Эми көп жашаган адам да анан башында жездемди жактырбайт эле да. Анан кийин аябай эме болуп калды да. Жездеме теңеп башка күйөө балдардычы. Ушу ержандар салыштырып жездем ошо байкемдер эметкенден кийин бизге жездем эмес эле бир тууган болуп калды. Жездем каза болгондо дагы аябай катуу кыйналдым. Кайра катуу жоготуу болду да. Ошо жездем мага ушул эмеде эжеме кийин башында таарынып жүрчүмүн, Алина эжемечи. Башка бир туугандар же болбосо мынтип сүйрөп түрткү берип ушу сиңдим чыксын же болбосо бир тууганым чыксын деп ушундай поддержка берип, эжем, Алина эжем менден улуу Назгүл эжем жакшырдайт, Наргиза дагы сиңдим да жакшырдайт. Мен кийин эле бир аз ырдаганды үйрөндүм, атак мурда вообще мөөрөчүм да. Анан ошо эжем берки Назгүланы аябай ырдаткысы келген да. Аябай сүйрөгөн. Почему-то мени барчы сен ырдаган билбейсиң, чөнчү мени уят кыласың деп эле. Мен болбой эле жармашып жүрүп эме болдум да. Көбүнчө ошондой жездем. Мен эжеме кийин таарынып жүрдүм да. Эмнеге ушу кичкейинде ошо эжемди комуз чертет эле да, Алина. Анан 10-класста бизге келди, мен болсо Алина эжемди папамдын бир тууганы деп ойлочумун. Анткени чоң ата чоң апам баккан да. Биз ошо жана Чолпон деген байкем, Назгүл, мен, Наргиза төртөөбүз шаарда чоңойдук. Алмаз байкем менен Алина айылда чоң апам, чоң аталардын колунда өстү. Анан байкем менен эжемди биз папамдын бир тууганы деп ойлочубуз да, кичикесте. Анан 10-класста бизге шаарга келгенде ошондо билдим бир тууганым экенинчи. Анан эжемди мен аябай бейбаш болчумун да. Анан көп сүйлөчүмүн. Окупай койсо кулактарын чукуйчу экем да. Алоо депчи. Мындай мага внимание кылып мени уктурганды жакшы көрчү экем да. Анан ошондон эжем мени эшикке кубалап чыкчы дагы, эшикти бекитип алып туруп Назгүлгө комуз үйрөтчү да. Күүлөрдүчү. Эжем күүнү аябай жакшы чечет. Мен болсо монтип терезени ачып коюшат да, терезеден мага да үйрөтчү, бар жоголчу десе. Экөөнү тең. Эжем аты Алмакан да. Алмакан жийинди, Назгүл жийинди да. Топурак таштарды алып терезеден ыргытып аларга ушинтип жиндерине тийип мешать этипчи. Мага үйрөтпөй койсо. Анан ошондо кийин таарынып жүрүп, анан кийин эжем экөөбүз сүйлөшсөк, айтып атпайбы, сен мынтип карап көрсөм, сен менин тагдырым эле, точно менин тагдырымды басып келатасың дейт. Менин жолум эле басып келатасың дейт. Мен жашоом кандай болсо, ошон үчүн я не хотела сен артист болгонуңду дейт да. Потому что сен көп нерсеге шыгың бар. Мен любой жумуш тамашалап айтып берем, мен дворник, посудомойщица, проститутка болуп иштеген жокмун депчи. Калган жумуштардын баарын МВДда иштедим, стюардессада болуп иштеген жокмун. Атак базарда да иштедим, газета сатып иштедим, официантка болуп иштедим, администратор болуп иштедим. Көп нерседе иштедим да. Ошо сен лучше артист болгондон көрө артисттин жашоосу. Мен эми эмне сиз Назгүлгө эме кылып аны сүйрөп мени куу берчиңиз деп ушинтип эме кылсам. Назгүлгө көзүм жетчү дейт. Мен бир-эки эле мындай как эстеликке, эфирге калып ушинтип, потому что Назгүлдүн голосу жакшы. Ошо менен дуэт ырдап, мындай эстеликке эле калтырап, Назгүл домашняя дейт да, ал үйдүн эмеси да. Үй кожо экенсиң. Ооба. Анан сен карасам, сен аябай эле эметип алыпсың, артист болгонуңду каалаган эмесмин дейт да, потому что мындай артист элдин астында жалтырак көйнөк кийип туруп эле күлүп жүрсө, башка элдер за кулисами эмне болуп атканын, жашоосу кандай экенин
кандай кыйын экени билинбейт дейт. Ошону сен кыйналбасын деп мен ошондой көңүлүң калсын деп мен сени түрткөм дейт да. Что башка профессияга, потому что менин папамдын бир туугандары көбүнчө бизде почти 9 же 10 медик бар да. Көбү ученый медиктер. Анан кандай аристократ аксөөк да папамдын жактарчы. Баардыгы высшее образование менен. Мен да мектепте жакшы окуп анан раматылык ошо чоң апам мени да врач болосуң деп эле ушинтерчү да. Ошон үчүн медучилищеге тапшыртып мен болбой эле артист болдум деп эле. Азыр мам апам деле 93кө чыгып каза болду чоң апамчы. Ошо телевизордо моундай лупа кийип алып эле Алина эжем экөөбүз деле аңдып, ай КТРге кой, ай эмеге ЛТРге кой деп эле отурчу экен да. Анан ошо биз катышкан концерттер болсо, ай жакшы концерт болду деп эле күтүп. Анан барсам эле апам, ай кызым, ай сен азыр кабинетте отурушуң керек эле, сен врач болушуң керек эле деп ушинтип арман кыла берчи. Анан айтырчумун, апа, мен зато мен деле бияктан адамдарды лечение кылып атам, сен эмне кылып лечение кылып атасың? Күлкү терапиясы деген бар, күлдүрүп, күлкү ден соолуктун күлкү десем, деп күлүп калат эле. Анан тиги чоң атам дагы раматылык. Биз өзүбүздүн чоң атабызды көргөн жокпуз. Чоң атамдын бир тууган агасы. Ошону биз чоң ата деп калдык да. Алина эжем да ошо чоң атам, Абдулла чоң атам баккан. Анан ошо атам бор десет да. Эжем эмеге гастролдон барып эметсе, ай кызым, ойнодуң, күлдүң, жыргадың, чоңойдуң, болду, эми балдар чоңоюп келатат, иште эми депчи. Мындай илгеркилердин эмеси, ою боюнча артисттер акча таппай эле ойноп күлүп эле ушинтип жүрөт деген ойдо. Ошентип кой эми балам, балдарың чоңоюп келатат, иште эми деп. Ошондой эле чоң апам дагы эми бул сен дагы артист болом деп кыялыңды орундаттың, эми оку, эми болду, врач бол деп ушинтип берчү да. Бирок өзүмө өзүм укол сала алам, кыздарыма укол, нерелериме укол сайып коем. Мамам давлениясын ченейм, мама деле укол саям, үйдөгүлөргө уколду өзүм саям. Капельница сая албайм, бирок жан башка укол сая алам да. Жаңы эле айтып калбадыңыз, көчөгө алдындагы адамдын баягы эл алдына чыгып көргөзгөн өнөрү башка. Бирок көчөгө аркасында эмне болуп атканы менен элдин иши жок депчи. Анан көчөгө аркасында белгилүү эле инсандардан кагуу жеп калган же бир сыноого туш боло койгон учурларыңыз болду беле? Болгон. Саламат эжеден кагуу жегем. Арде Садыкова. Мен кагуу деле мени түртүп коюшкан да. Площадьта ошол биздин президентибиз жаңы президент болуп эме утканда мен алып барчу болгом. Анан ошол жерде 3 алып барчу болгонбуз да. Өмүрбек, анан берки Элдос деген бала, 7 каналдын алып баруучусу. Ошо алар эми экөө жашта менден. Анан ошо биздин бир артисттердин кийин ушул жаман бир сапаты болду да. Мен кайрымдуулук концерт алып баратканда, алып баруучуларга бир аз кыйыныраак болот да, мындай. Мен улуумун деп кээ бир улуулар дедовщина кылып, очередь жок, тур деп туруп чыгып кетип калат да, Исага приказ берет, сенден улуу да, мен чыгам депчи. Азыр мен ырдайм деп коет да. Аны чакырбай койсоң, жаман кагууларды жейсиң. Жаштар болсо, эмне булар деле күтүш керек да, ушинтип эле дедовщина кыла береби дейт. Жаштар болсо, улууларга кой эми бул улуу да деп уступать этпей, аларга эрегишет да. Анан ортодо алып баруучу чайналып калат да. Анан ошо как раз Саламат эжеке туруптур. Анан Гүлзинат мага айтып калды, эми сен улуураксың го. Мени Саламат эжеге барып, азыр уже президент келаткан учуру, Саламат эже ырдайм деп атат, азыр ырдатпай тургула деп атат. Сен ведущийсиң, сен айт деп мени жөнөтүп атпай. Мен болсо эчтеке оюмда жок эле. Саламат эже, саламатсызбы деп эле жакшы, никогда жаман жакшы айтышкан эмесмин да. Саламат эжеге барып атпаймынбы? Саламат эже азыр уже президенттин келе турган убагы болуп калыптыр. Азыр музыканы токтотуп тургула деп атат дегенде эле мага ушундай көз караш эле мага эмне болду деп калдым. Көзү менен жеп салды меничи. Эй, силер деген мафиясыңар, мен силерди эртең Facebookка чыгарам деп туруп эле. Мага катуу өтө жанагы эмени чоң дөт кичинекей кандекти тиштеп алганда қан.
же кете албайм же мен мындай адам менен негизи мен конфликттен качам да, урушканды жаман көрөм. Анан жана аялдар урушканда мен же интермедиа ойносом же кинолордо терс кармандар же ажылдаган аялдардын ролдору берилип калат да кээдечи. Анан мен ошондой деп ойлошот да. А мен негизи кичкиймен эле тил менен уруша албайм. Деп урушуп кеткенде кекеч болуп же болбосо жаң сөз чыгып кетет да, эме помурец дегендей бир жолу шашып атып огурцы помидор берип койсоңор деп помурец берип койгочу дегенде ошондой эле бир жаң сөздөр чыгып кетет кыргызча орусчачы. Же болбосо чыдабай чак ийем да. Мен кичкенде балдар менен чоңоюп калып мындай эркек балдар сразу эле эме мындай аялдардай болуп тил менен урушпай эле согушуп кетет го. Ошондой эме көнгөн адат калабы, уйга жүгөн салабы дегенде эле чак ийем. Мурда чак ийчим да. Азыр токтолуп калгам. Анан эчтемке деп эле эле туруп бердим, тил болуп элечи. Ошентип каккы жеп эле анан кийин ойлоп көрсөм тигилер өздөрү коркуп же болбосо тил окусу келбей мени бар деп эметийсе мен дагы жиндиге окшоп барып алып. Кабыл жеп кайра келдиңиз. Эмедей болсо эже мен эжем Алина дагы филармонияда бир чоң концерт болуп атыптыр да, эме общий эмелердин артисттер совместный бир концерт, кайрымдуулукпу же бир беле концерт болуп атыптыр. Анан Гүлшан эже эме экен, ведущийчи. Анда болсо астыңыздарда Кыргыз Республикасынын тигиндей мындай деп бүт эмелерин айтып туруп бир артистти чакырса ал чыкпай калат экен да. Анан эле Тойгонбаева ал как раз даратканага кетсе, мурда филармониянын артында мындай эмелер бар болчу да, как радио сыяктуу сахнадагы эме гримеркаларга ошолор азыр ким чыгат программа түзүлбөй эле ошол жактан угулуп турчу да, азыр будай мен чыгам, ыры бүтүп атат деп радиодо сыяктуу угулуп турчу. Анан Гүлнар эжеке Тойгонбаева туалетке кеткен экен. Анан ошо туалетте да угулат экен да, громко мененчи. Анан эле туалетке жаңы эле кирсем Гүлнар Тойгонбаева деп чакыра. Туалеттен барып жетишпей калыптыр да. Анан Асель эжени дагы даяр эмес турган кезде Асель Турдалиева деп чакырып, ал да жетишпей калат. Анан Динара эжекени Динара Акулова деп чакырса, Динара эже да жок. Анан анда болсо анын ордуна Алина Жетигенова деп мындай апчемди дагы мындай мени Сокултан келген солисткадай баарын мактап туруп, анан мени Сокултан келген солисткадай кылып эле чакырып коет. Бардыгы эме деп туруп, Гүлшан эже эмне эле болуп атат деп анан же улуу айта албайбыз дейт да, айтыша албайбыз, уруша албайбыз деп анан Алина эжекем сиз улуусуз да, сиз барып Гүлшан эжеге айтыңызчы десе, эжем вообще урушканын билбейт да. Өмүрүндө согушуп көргөн эмес экен да, урушуп да көргөн эмес. Анан тиги чоң ата чоң апам мынтип алаканга көтөрүп, кичинекей үйдө бала жок, ошо эжемди жалгыз атам раматылык өзү мугалим болгон экен, моюнуна көтөрүп школго алып барып алып келчүкен да. Анан аябай эркелетип, мындай каккы уруш, биз го мамам бизди мынтип айтып берип атпадым беле, эжем экөөбүз мушташып кетсек чачыбызды аңырбап туруп эле сүйүштүрүп салчу да. Анан Алина эжем айтып берчү. Кийин ошо сүйүшкөндө чекеңер ооручу эле, чеке ооруган ирунда ожидание жаман болчу депчи. А үйдө 4 баласың мушташып эле чоңойгонбуз да. Эжем андай мени көргөн эмес. Анан барып турам, Гүлшан эжеге айтыңыз деп тегилер октоп жөнөтүшөт да, Гүлнар эже, Асель эже, Динара эжелерчи. Нормально чакырсын сахнага депчи. Анан Гүлшан эже, мен сиздин талантыңызды аябай сыйлайм. Во-первых, мен Динаранын ордуна деген, Динаранын өзүнүн орду бар, менин өзүмдүн ордум бар. Мен дагы Алина Жетигеновамын. А во-вторых, я хотела сказать тос. Уруша албай эле, урушканы бар турду аябайчы десе, койчу Алина, урушканын билбегенде жөнчү. Өлө ит болуп кайра келбедим деп, мен урушканды билбейт экенмин депчи. А тигилерге барып кат кырып, анан силер мени октоп жөнөттүңөр эле, барып уят болуп келдим Гүлшан эжеге. Эмне дедиң десе, биринчи мен Динаранын өзүнүн орду бар, менин өзүмдүн ордум бар. А экинчи, я хотела сказать тостум, бияка жаңы эле тост сүйлөп атып чакырды. Ошондо уят болдум депчи. Кулисанын артында ар кандай күлкүлүү окуялар болду. Гүлшан эженин да бир күлкүлүү эмесин эстеп кеттим.
ошо КТРде бир чогуу иштеген коллега каза болуп, күйөөсү каза болуп калабы, ушунда Куран окутканы барышат экен да. Анан бара айтып, акчаларын чогултушуп анан эме дейт экен. Эме баарыбыз эми көңүл айтып, анын кайра жүрөгүн оорутпай, Гүлшан эже сиз аксакалсыз, сиз эле эмени көңүл айтып эле, анан могу коллективден деп акчаны берип коюңуз деп ошентсе хорошо дептир. Гүлшан эже жана дикторский уже голосу коюлуп калган да. Мындай байкап көрсөңөр, диджейлер деле ошо эмелер сүйлөгөндөрү уже билинет да сразу голосу. Биздин жана Урматтыкы деле сразу билинет го. Анан ошо Гүлшан эжеке Куран окуп эметкенден көңүл айтып атат дейт да. Эми эмне дейбиз? Бардыгыбыздын бара турган жерибиз ошо. Жаткан жери жайлуу болсун. Топурагы торкулуу болсун. Бейиштен ордун берсин депчи. Арна концертиндеги деле сүйлөпчү, бардыгыбыз каткырып күлөлү дейсиз. Покороңор алып күлө албайсың дейт. Негизи атаңыз аябай бир тыккан адам болгон деп эскерип келесиздер. Элементарно ушу биздин эмелерге чейин, мыктарыбызга чейин. Ооба, кичинекей гүл мыктарына чейин тизилип турчу да. Ошо аябай тыккан, аябай ушундай таза адам, аны болсо көпчүлүгү жогорку кызматта иштешүү деп ойлошчу депчи. Анан өзүңүз ушул кыздарыңыздын атасын тандап атканда, турмушка чыгып атканда атаңыз менен салыштырдыңызбы? Жок, андай мен жаш болгонмун да. Анан мен кыздарымдын атасына мен кыздарымдын атасын Байкедечимин да. Менден 5 жаш улуу. Анан мен ошондо биз Таластан 89-жылы көчүп келдик. Мен ошондо 15 жашта болчумун. Мен артист болом деп медучилищени таштадым, бияка келдим. Анан эжем ошо артист болосуң деп анан Такен Шаршевич деген ошо балетмастер, кыйын балетмастер болчу да. Ошол Такен Шаршевичке мени бийге киргизип коет. Анан мен ага чейин 7 класста кыргыз күрөшкө барчумун Таластачы. Бизде жана матта чтоб күрөштө моюн кайрылып калбасын деп моюнду жонойтот да. Ошо матка башыңды коюп алып мынтип айланасың да тренировкада. Мындай карап көрсөң баретстердин моюндары жоон го, кыска. Мен ошо жана моундай эме барец борчу келе бийге келип алгансың да. Анан ошо Такен Шаршевич бизге баарыбызга ат коюп эле. Анан мени урушчу. Эркек деп болбой жакшынакай тур деп элечи. Мындай осанканы карма. Позиция, биринчи позиция, экинчи позиция. Түшүнбөйсүң да. Мен айтып атпайм, жаратылышты жакшы көрөм деп. Анан ошондо менин кыздарымдын атасы художественныйда окучу, студентим был. Анан биз бийлеген студия менен алардын мастерскойу эме бетме турчу да. Мен алар мынтип живопись менен эле сүрөтчүлөр мынтип койсо эле жакшы калат. Сонун эле бир нерсе тоону тартып, жаратылышты тартып коет да. Таң калам. Мен вообще до сих пор деле меники почерк детский. Анан сүрөттү дагы мындай кичинекей бала тарткандай рисуноктор неберелерим сүрөт тартып бер дейт да. Анан ошо сүрөт тартканда как будто школьник тарткандай эле да, вообще тарта албайм. Бул дагы Кудайдын берген талант экен да. Анан эле ошо эрте барып алып эле анан таң калып эле монтип эле суулап эле мынтип эле живопись менен мынтип койсо эле кандай болду, эмне меники болбойт деп эле анан алар болсо мындай мени эркек кыз экен, мындай эркекче жүргөн кыз экен деп тиги турбрачка эме магазинге барып нан алып келчи, чай алып келчи, тамак алып келчи десе чуркапан как братишка катары кызмат кылып эле ушинтип. Анан ошондо кыздарымдын атасы үйдүн кичүүсү да, эркектердин. Анан айылга мындай бышык, мен ошондо как раз күрөштө катышып, анан Таластан келген аябай мындай упитанная была да. Анан бул айылга аябай жарай турган кыз экен. Чоңойгондон кийин ала качайын деп мага ушун мени жактырып, анан көз салып мындай коргоп жүргөн кез экен да. Ошол 17-ге чыгара албай эле ала качып кетти. 16 жашыңызда турмушка чыгып, 2 айдан 17-ге чыктыңыз, Анан ошол ала качканда үйүңүздөгүлөр эмне деди? 16 жаштасың, алып кетели деген сунуш болдубу? Эми ошко ала качып эме кылган жок. 23 февралда ошол бизде бийлеген кыздар, анан жана ошо өзү менен чогуу окуган студент дос балдары ошолор болуп 23 февраль чогуу отурабыз деген план кылышат. Анан мага сөйкө салган өзү колу менен уйдун мүйүзүнөн
сөйкө жасап берген. А мен негизи сөйкө кийген жаман көрчүмүн да, сөйкө шакек, боёнуу деген менде жок, чачым кыска, спортивный кийинип элем, мындай эркекче движение, ушундай эркек болгонду мечтать эте берчүмүн да. А мен кийин артист болгондон кийин эле боёнуп, чач өстүрүп, боёнуп, мындай кызча кийинип, осанка ошо бийлерден ушинтип эме сахна өзү түздөдү да. А так мурда эркек эле болчумун. Анан классташтарым айтып, биз менен окуп жүргөндө энең Дуран, биз эркек эле көрчүбүз сени депчи. Анан кийин эле суйкай эле сулуу болуп, кыз болуп чыгып калсаң, мага мындай мектептен бир дагы классташым же болбосо школдон, мектептен мындай сүйүү каттарын жазган бир дагы эркек болгон эмес да. Анан ошентип ана сөйкө салганда мамаша ким берди деп мамам ошентти да, бир байке берди дедим да. Ошо сүрөтчү байке десем, койгуй бул кыз чоңоюп, ошо жигиттер көз салып баштаган турбай, кой бул таласка эле кетирели деп мени таласка кетиришет да. Потому что мени бийге да жөнөтпөй коюшту. Анан мамам чулочный фабрикада иштечи, ошо колготки, носки чыгарган. Анан ошо жакка повар болосуң деп повардын окуусуна окутуп койду. Артист болбойсуң депчи. Медик бол десек да болбой койдуң, анда повар болосуң. Тамак мен вообще жасап көргөн эмесмин, үйдө эки жеңем бар, эки эжем бар, мамам бар. Өзүм эркек кыз болсом, үйдө эшиктин алдын шыпырчумун, анан бут кийимдерди тегиздечимин да, ошо менин жумушум болчу. Анан тоокторго жумуртка алып чыкчумун, тоокананы тазалачумун. Мамам наказывать эткенде огороддо малиналарды ототуп эле чөптөрүн ототуп койчу, картошкаларды чапчумун, ушундай эле жумуштарды кылчумун да. Тамак жасаганды вообще билчү эмесмин да. Анан сен күйөөгө даяр эмессиң, ушундай повардын окуусуна окуйсуң дейт. Хорошо деп ошо повардын окуусунда окуп жүргөндө бизди практикага жөнөтөт, ошо мамам иштеген чулочкага. Бизге үйрөтпөй эле мешок картошка, мешок пияздарды берип коет, ошолорду арчып отурасың да, поварларга арчып бересиң. Анан аяктан деле эчтеме үйрөнгөн жокмун. Ошол жака чейин издеп келиптир кыздарым атасычы. Эжем дагы, менден улуу эжем дагы ошол жакта иштечи, мамам экөө. Анан мамама жардам берчимин, мамам түнкү смендерде калган да. Жалпак мындай эме үтүк сыяктуу эмелер кирип, машинкага кирип чыгат да, ошол жака мынтип носкилерди кийгизип, анан тиягынан кургап чыккандар чечесиң да. Ошо мамашага жардам берчүбүз план эметкенге. Анан ошол жака эжемди чакырып, анан мени сурап издеп, анда телефон деген жок да. Эжемден сурап баштаптыр. Анан эжем мамам айтат да, Назиранын бир жигити издеп келди. Анан мени таласка качырып ийишет. Байкемдикине. Анан анда деген телеграм болчу да. Анан ошо кыздарым атасы мага телеграм талас, ошо эжеммен таластагы адрести сурап, анан телеграмга мени чакырып атат. Ким чакырат деп, анан анда биз телеграмга барып бир буткадан мындай сүйлөшчүбүз да. Ушинтип мен шаарга кетким келип атат. Ошон үчүн мага тиги сөйкөнү берген үчүн, анан тиги мени издеген үчүн, анан кой күйөөгө алып кетпесин да, анан мени таласка качырышет да. Анан таласта ошо жана Алинадан кийинки байкем менен жеңем таластагы үйдө жашачы. Ошолордун колунда жүрүп калам. Анан алардын колунда жүрүп, жана телеграм менен сүйлөшкөндө кыздарым атасы айтат, ошо сен менен бийлеген кыздар, анан менин досторум болуп ушинтип отурабыз, анан сен бир күнгө келип кет, анан сен кайра салып ийебиз депчи. Анда ошондо 7 сом через азыр Тарас болуп калды, Жамбыл аркылуу автобус 7 сом болчу да. Анан мен жеңеме айттым, жеңе ушинтип бир жакшы байке бар, анан мен Бишкек эмес, анда Фрунзе болчу да, Фрунзеге барып келейин. Кыздарымды, подружкаларым бар болчу жакта. Ошондо Сырга Жапар кызы менден кийин келген да бийге. Азыркы жолдошу Эрик бизге Москвадан бүтүп келип, ал дагы бийден бизге берчи. Ошолор үчүн 23 февралда отурган жатышат, мен барып келейинчи, пожалуйста деп жеңеме сурайт. Байкең өлтүрөт, анан эмне деп айтам да, анан жеңем экөөбүз алдадык. Мен тайнемдикине кеттим депчи. Ошентип анан жеңем мага эми эркектерге подарка берген эме эле го, как мен эми ага жагынайын деген ойдо эмес. Эми биз байкелерибизге, папамдарга биз ушинтип альбомдун эмесинен жазап, шереңкелерди чаптап, аны фломастер менен боеп, мамама 8 март, папама 23 февраль, ушундайларды жазачубыз да.
андай эми детский уят го деп жеңем ошондон жеңем галстук байкемден бир жаңы эмелерин берди да, ошолорду подарка деп тиги досторуна тиги ошо аны байкеде чимде Мамат байке ошо Мамат байкеге короче ошол подаркаларды алып алып анан жеңем мага акырын мени качырып типа жана Россиядагы жеңем тайнемдикине кеттим деп ошентип анан алдап бияка Фрунзеге келем. Анан ну естественно ошо эме болду, вечеринка болду. Анан эртеси күнү кетем десем, тиги давай экөөбүз үйлөнөбүз. Анан кайнагамдыкына алып барып ошондой короче. Эми ошко алгачкан жок, анан кийин айтканда кайнатам Раматылык, анан бир туугандары бизди аркалык деп коюшат го. Аркалыктан эмне аласың, жашы жете элек деп алар дагы аябай каршы чыккан экен да. Кайнагам макул болгон экен. Кайнагам бар, Раматылык абысыным экөө ошо Новополовка ошол жака келин болуп, ошол жакта биринчи жолу жолук салып ошол жакта болгом да. Анан мен өзүм деле эми жаш болуп не осознавала, оказывается, анан үйдөгүлөр урушат, мен кетем десем, аны сен кетсең тиги асылым өлөм дейт да. Анын кыздарым атасынын өзүнүн апасы 5 жашында каза болуп калган экен да. Анан ал өлүп калбасын деп тийип алгам. Боор келбейсиң көп жерден таяк жеп жүрөсүң. Ошондон баягы сиз өзүңүз тарбиялуу үй бүлөдөн, үлгүлүү үй бүлөдөн чыгып, анан атаңыз апаңызга кол көтөргөн такыр көргөн эмесмин деп айтасыз. Анан интеллигент үй бүлөдөн ошондой бир жаш баягы сезимдерге алдырып турмушка чыккандан кийин үй бүлөлүк зомбулукка дагы кабылдым деп айткансыз да. Бир таң калуу болдубу? Такыр күткөн эмессиз да? Жок, күткөн эмесмин. Анткени мен эме эгерде ошо атам апамды урганын же байкелерим жеңемди урганын көрсөм, бул положенный семья деген ушундай экен деп ойломокмун. Мен үчүн бул аябай эле чоң шок болгон. Деге биринчи жолу ошо экөөбүз баш кошкондон кийин 2 айдан кийин кол көтөрдү да. Как раз эжем, Алина эжем ошондой театры, ошо Расул Маматкулов, Мерген байке, Динара эже, Айчүрөк эже баардык ошо азыркы биздин чоң эл артисттер, эмгек сиңир артисттер бир группа болушкан. Тарас Асанакулов ачкан да, Тюз деген группа. Циркта болчу. Ошолор Бишкекке концерт коюшуп, цирктан концерт берип, анан мага чакыруу билет берди. Ошо кайнагам, абысыным, жолдошум төртөөңөр келип концерт көрүп кеткиле депчи. Хорошо деп анан как раз Раматылык жеңем менен кайнагам экөө урушуп кетип, абысыным дагы зомбулук көп көргөн да. Колусун калып ушинтип анан ал Төркүн ысыгаталык болчу. Төркүнүнө кетип калат. Анан 2 баласы калат, кайынсиңдим, кайным. Анан как раз жаз болчу да, апрель айы, ошо менин тууган күнүм жакын калган. Анан картошка тиккиле деп кайнагам эме кылып баштады. Анан ошондо урмат менен Эля кичинекей болчу, бир 4-класс, 6-класс ушундай да. Анан экөө бири-бирине эрежишет да. Картошканы сен тик, мен тик болуп элечи. Үйдө мен отурам, эч жака чыкпайм, келинмин да. Анан үчөөбүз тигебиз десек, тиги экөө урушуп ушунда. Анан жолдошум келип эме урмат экөө тигип баштады. Биз Эля экөөбүз үй жыйнап антип мынтип эме иш кылып баштадык. Анан уже кечки концертке бара турган ага чейин айтылган, ооба барабыз деп баардыгы эле макул болду. Анан абысыным Төркүнүнө кетип калды. Кайнагам нерв болуп ичип алган, ушундай да, короче. Кайнагам да барбайм деди, абысыным кетип калды. Анан ошо Эля, Урмат төртөөңөр барып келгиле деди кайнагам. Жолдошум төртөөбүздү. Анан төртөөбүз барабыз деп атсак, анан тиги Эля менен Урмат урушуп кетет жана картошка менен. Анан тиги кыздарым атасы жини келип, экөөңдөн концертке барбайсыңар деп экөөнү урушат. Анан экөө да барбай калат. Анан экөөбүз барабыз болот. Анан барабыз деп чыгып дайынданып атканда эле анан тиги барбайсың деп эле мага бакырып баштады да. Эжем күтүп атат, башында барабыз деп туруп, эмнеге барбайбыз? Барбайбыз деп атам деп мага мындай катуу кыйкырды да, биринчи жолучу. Анда сен барбасаң мен барам дедим да. Мен эми семья күтүп көрбөсөм андай оюмда жок, ал мага кол көтөрөт дегенчи. Анда мен барам, силер барбасаңар койгула деп мен чыгып баратпайм. Анда бар отадан чыгып көр деди да. Эмнеге чыга албайт экенмин? Мен мындай свободно өсүп көнүп калгам. Чыгып баратканда эле желкемен кармап турам. Ошол жерден. Анан мамам болсо ошо турмушка чыкканда айткан да.
кызым турмушта өйдө ылдый болот, анан эркек киши менен кайшы айтышпа, эркек кээ бир эркектер кол көтөрөт, анан кошо мушташып жүрбөй, биякта эркек балдар көчөдөгү балдар менен ойногондой мушташып жүргөндөй мушташпа, үй бүлө деген башка деп өзүнүн акыл насааттарын айткан да. Анан биринчи өзүм шокто болуп калдым да. Анан мама айткан сөзү деп ошондо эсиме келип, биринчи кол кайтарган жокмун. Анан өзү кайра чочуп кетти дагы. Аябай кечирим сурап, ыйлап үйдү кечирип койчу, мен өзүм не ожидал депчи. Сен мени укпай койдуң, аял киши угуш керек. Анан тем более мен эмнеге айтып берем азыр деле башкаларга кеңеш айтам да, мындай бизде мындай жети дубанда жети башка эме бар, салты башка да. Оштуктар оштукка эле үйлөнсүн, таластыктар таластыкка эле депчи, потому что менталитет другой. Бизде таласта мисалы тандыр жок, мен уйсаган жокмун, ошон үчүн кайнсиңдин экөөсүнүн ортосунда эме болду да. Эме энең эшек такалап жүрдү эле, тандырга нан жабышты билбейсиң, уйсаганды билбейсиң депчи. Анан ошондой эле үй бүлөдө эмелер башталар экен да. Анан баары бөлүнөт, түндүк түштүк болуп, биздин ата бабалар бөлүп, ментип азыр биздин эме ата бабалар десем, илгертен эле бөлүнгөн да мурда, уруулар жок. Бул солто уруусу деп мындай, мурда адрес деген жок болчу да. Бул кушчулар, булар саруу деп ушинтип уруу болуп бөлүнгөн да. Биздики илгертен эле каныбызда бар экен да. Ошон үчүн азыр аркалык, анан оштуктар тияк бияктап бөлүнөт да илгертен. Анан ушун баардыгы мен ойлойм да, ушу негизи өз таластар көлдүктөр эле ушундай үйлөнсө мындай жеңилирээк жашоо болобу депчи. Бири-бирин түшүнүп, бири-бирин түшүнүп, тарбия, жаңы мындай башка планетага түшкөндөй эле болуп калат экенсиң да. Анан тем более анан аркалык деп жаман көрүшөт экен. Анан көнө албай, кабыл албай ушундай эме кыйналдым да, короче. Ошондой манипуляцияларга чаңка чейин уланды. Мисалы сизге кол көтөргөндөн кийин ыйлап кечирим сурап, азыркы көз караш менен караганда бул манипуляция да. Мисалы кол көтөрүп койгондон кийин анан кечирим сурап кайра жашоону улантып бергенчи, ал учурда эми бул үй бүлөдө болуп турган жөнөкөй эле көрүнүш болчу да. Ооба, ошондой эле көрүнүш. Анан мен айтып атпайм, ишенчегим анан боорукерим дагы мага көп эле ой сен жакшы ишенчексиң, анан боорукерсиң деп жакшы болгону менен бул адамга мындай өзүнүн минусу дагы бар экен да. Анан мен көп тарын мындай бат жазылып кетем да. Тарынам, бирок бат эле унутуп калам кайра элечи. Анан тиги болсо уруп туруп, анан менден кечирим сурап, прям тизегин кучактап алып ыйлап, анан же болбосо алдап бир нерсе сатып берип коет. Анан мен мисалы бирок кыздарым атасы мындай акчаны жакшы тапчу да. Анан мисалы ошто узун көйнөк кийиш керек, анан там жоолук салыныш керек, келин всё мындай оштода мындай дамбал кийет го, ошондой кийиш керек деген эме мага эме берилген эмес да. Калыш шортик деле кийип жүрө берчүмүн, мини юбка деле. Анан анын вкусу жакшы болчу дагы, менин вкусумду билет дагы. Мисалы кол көтөрүп туруп, магазинге барып туруп, анан мага жаккан бир кийимди алып берип койсо, деп алданып каласың. Анан эмени бирок мени эшикке аябай кызганып, мындай эшикке чыгарчу эмес да. Анан акча да берип, мисалы мен элементарный барып өзүм продукты сатып алганга не имела права. Өзүм жалгыз барып, аны даже мындай алыс аталаш туугандарың деле болот да. Анан ошолор көчөдөн көрүп калсаң, учурашкандан да коркчумун да. Бул ким? Анан эмнеге өбүшүп учурашасың? Эмне кол кармашып учурашасың? Досторум менен отурганда отуруштар болот да, майрамдарда отурсаң, эмне сени алып карап атат? Кунайжың көзүн кыспаса, бука жибин үспөйт деп, тиги досу мени вальске чакырса, аны урбай мени уруп, сен эмне аны менен бийлейсиң? Өзү башкалар менен бийлесе, мен барып, мени вальске чакырган жокмун, эми досу аяш. Анда мен барба, мени вообще алып барба отуруштарыңа дейм да. Ошондой эле ызычуулар, анан 4 жыл жашап 400 жолу мушташтык окшойт. Ошол баарына чекит коюп, өзүңүз кетем деген күнүңүз эсиңиздеби? Эсимде. Мен аябай даярдандым, потому что экинчи кызымды төрөп барганда ошко эми бул жамандаган эмес, как кандай десем, бул эскерүү, мындай жаман бир эскерүү болуш керек. А так мен кыздарым атасын жалаң эле ошону күнөөлөп берчүмүн да мурда.
Анан бир эле адамдан күнөө болбойт да. Мен тил албай койчумун, укпай койчумун. Эркелигиңиз, балалык, жашмын да, анан анын требованиясын мен аткарбай койчумун да. Ошон үчүн ал бесился да. По его дудке я должна была плясать, а я не плясала. Эмеге азыр кыздарым атасы үйлөнгөн, азыркы келинчеги аябай акылдуу, жакшы келинчек. Ооба, экөөбүз мен брачка деп коем. Азыр кыздарым атасы менен деле, кандай дүкү деп, аны айылдагылар дүкү дейт да. Дүкү кандай деп, жакшы эле жүрөсүң, братан деп тамашалашып, видео звонок кылганда сүйлөшүп калабыз. Я его, конечно, простила. Ал деле жаштык кылган. Анан эмени ошо Ошко барганда акыркы жолу жана мен интермедиа Суу Саркан деген ошо кайынсиңдимдин атынан коюп койгом да. Сусликтин сестренкасы депчи. Анан ошо кайынсиңдим менден 3 жаш улуу, ал дагы жолдошу менен ажырашып ошо кайнатамдын үйүндө болуп калган. Анан ал эми башкача тарбияланган, мен башкача тарбиялангам. Анан ошо экөөбүздүн ортобузда көп уруш болду да. Анан ал да ажырашып келип, может, стресс болуп жүргөн кези. Анан экөөбүз мушташып кеткенбиз. Анан мен аны уруп койгом деп койдум. Азыр кечирим сурап коеюнчу, эгер көрсө деп коюп Суу Сарканда. Анан естественно эмеси агасы карындашына болушат да. Анан ошол жерде эми Суу Саркан деле мен деле туура эмес болгом. Мисалы эми тандырга нан жапкан, отун жагып бердим, бирок мынтип чаптаганын билбейм да. Анан ошо жана эме Ысыгадагы кабысынын раматылык 3 үй, биз кайнатам менен кайненем үйүндө жашачубуз. Анан биякта бир абысынын, биякта бир абысынын 3 үй жакын, бир короодо элечи. Анан ошонун берки Оштук абысынын атын унутуп калдым. Ошонун тандыры жакшы деп, ошонукуна жабабыз деп мен үйрөтөм деди да Суу Саркан. Анан семечканын эмелерин жагат экенсиң да. Курайларын. Курайларды, ошолорду жактым, тандыр ысыды. Анан кеттик деп, анан бияктан уже эмеге лепешкаларды в готовом виде даярдап, анан мынтип тактайга, жана камыр жайган тактайга мынтип алып баратабыз. Анан тиги абысыным эшикте казанга эме тамак куруп атыптыр да. Анан колунда кичинекей баласы бар. Анын баласы ыйлап атыптыр. Назират, могу күйүп баратат, аралаштырып кой, же баланы кармап турчу деп калды да. А Суу Сарканын көтөрүп бараткан, албосо кетип калды. А мен процесс тандырга нанды бышканын көргөн эмесмин да. Ал 15 мүнөттө эле бышып калат экен да. 15-20 мүнөт элечи. Анан тиги мен ошо абысыным менен экөө сүйлөшүп, ал пока пиясын кууруп, этин кууруганча мен баланы кармап турдумбу, же кууруп аттымбы, ушинтип анан экөөбүз сүйлөшүп кетип, алаксып кетиптирбиз да. Анан бат эле убакыт өтүп эле кайра Суу Саркан бияка өтүп, өлүң отурайын, аркалыктар дагы кучакташып турасыңарбы деп туруп кетип калды да, что у нее настроение было. Экөөбүз урушуп кеттик. Анан эме болуп калды. Мен кыздарым уктатып аткам, кир жууйн деп казанга суу ысытып аткам. Анан экинчи кызымды эмизчимин да. Аны эмизип жаңы эле уктатсам, ошо ортодон бир кайынсиңдим да, кайнагандын кызы ошол туура эмес информация жеткизип, анан Суу Саркан үстүбүзгө биздин комнатага кирип келип кыйкырып баштады да. Акырын кыздарымды жаңы эле уктаттым, кыйкырба десем болбойт. Мен ал Оштукча өлө сөктү. Өлүң отурайын, аркалык, анан Дүк акамдын артынан канча кыз чуркапчы, сен неме, сен Алина эже деген сиңдиси болсоң, эмне болуптур, кайнатаңдын көзүнчө сапал табактай кылып бетиңди жуйсуң, анан короче, некоторые слова понимаю, некоторые не понимаю. Рот закрой десем, орусчалап өлүң отурайын, орусчалап. Анан кыздарым ойгонушту, ыйрашты. Анан эмне дедим да, ошо барып туруп чабып салдым. Анан экөөбүз мушташып. Мага раматылык аркалык абысыным болушат, тиги Оштук абысыным Суу Сарканга болушат. Экөөбүздү ажыратып, анан мен кийим, кыздарымдын менин кийимдерим алып эшикке ыргыт үйдү жоголду. Короче, ажыраштырабыз депчи, сенде аялдын кереги жок деп. Уйсаганды билбейсиң, тандырга нан жабышты билбейсиң дегенде, на самом деле кайненем наоборот жакшы мамиле кылчу мага. Уйсаганды билесиңби деп акырын сурайм. Жок, биз шаарда өстүк, уй жок болчу десем, эмне кылганын билесиң, эшинен шыпырганын билем, үй жыйнаганын билем. Всё, анда ошолорду кыла бер, мен калганын мен кылам деп, кайынсиңдим жокто, наоборот кайненем менен экөөбүз ынтымактуу оокат кылчубуз да. Ошентип анан мен абысыныкына кеттим, эки кызымды алып алып. Анан ждала, азыр келет, мени урат депчи, даяр турдум да. Анан келген,
келди, кызуу болуп келип эле анан мен тиги кайнсиңдим менен мушташып кеткенден кийин она типа сознание потеряла, и это скорый чакырып, скорый укол сайып, типа ушинтип успокаивать этип ушли. Анан видимо Сусаркан өзү деле боевая была. Анан ал постоянно может ал үйүндө же болбосо ошо көчөсүндө лидер, а мен башка жакта лидермин, келип туруп анан сен аны басып алсаң поражение алып атса деди да. Анан ошо скорый чакырып эчтемке деле катуу деле сабаган жокмун эми. Анан скорый чакырып типа сознаниясын жоготуп, анан кайнатам раматылык анан жолдошум келгенде анан ошо кыйкырган үнү бар эле, бир дворда жашайбыз да, угулат да. Анан ошо кыйкырганын уктум. Элге шерменде кылдың, аркалык аметип карындашыңды сабатып салып, анан короче ушундай деп кайнатам кыйкырды. Анан тиги эл бергеле энең катын деп кыйкырды. Мен чыктым, короче, анан бой без правил башталды. Ошентип анан эме кылдык. Эртеси күнү кайнатам кеткиле деди, шаарга жоголгула деп. Жол киребиз жок болчу, анан кайнатам бир раматылык атка бир койду жүктөп алып, ошону сатып бизге жол кире кылам деп кетип баратсак, уже айылда эми бат эле угулат да. Ошо абысыным раматылык бизди узатып баратат. Анан кыздарым атасы ошо кичүү кызымды көтөрүп, мен болсо экинчи кызымды жетелеп, анан сумкачан көз алдымда дагы ошо убакыт. Анан бизди узатып атат. Кайнатам болсо жолдун ар ат менен койду өңөрүп алып, жолдун жээгинде кетип атат да. Биз кетип атат, анан элдер уже атайын деп громко сүйлөп атышат да. Тиги эмени дүкүнүн аркалык катыны Сусаркан кайнысын сабап салыптыр деген уже ушак айылга жайылды. Анан кыздарым атасы айтат, сен мени уят кылып, анан карчы элдин баары сүйлөп атат дегенде ушул жерден чаап салайынбы азыр? Сен чапсаң мен сага туруп берем деп, чаап эле көр, мен да чабам, мен сени дедим да. Анан сүйлөп баратсам эле моундан чапты да мени. Анан мен ташталып, мен да десем кайнатам атты чабылып качты да. Уят кылып атасыңар дагы депчи. Анан айттым, болду. Ошо Бишкекке жетсем болду, мен сразу ажырашам дедим да. Ага чейин деле көп ажырашам деп аракет кылдым, бирок эки кызың бар, кой кыздарга ата болбойт эч ким деп эле. Анан мен мисалы биз Маевкада жашачубуз, ата-энем Көкжарда. Мен эми баары эркек да. Кийин мен тең талашып, мушташып баштадым, бирок алым жетпейт да, баары эркек. Өзүмдү коргоп баштаганда ал мени уруп туруп, менде акча жок. Анан мен бир эски бир коляска бар болчу, жашыл коляска. Эки кызым, анда памперс жок, эки кызымды отургузуп, ыйлап, өзүм таяк жеп, анан кийим кечегин чогултуп, Маевкадан Көкжарга чейин жөө келем да. Мен келгенче анда биздин үйдө жаңы үй салынып, усталар же ашар болуп, ушундай болуп аткан учур болуп калат. Анан мен келгенче кыздарым атасы акчасы бар да, койдун бир санын алып, же болбосо үйгө продукты кылып, үйдөгүлөрдү жибитип, мындай дымдап коет да, мен келгенчечи. Мен кайра келгенде эч ким мени укпайт. Мен укпай калчу, мен ушинтип урдум деп эч ким болушпайт да. Эмеге эки байкемди да бурап коет. Усталарга тияка бияка арак-сарак тияк биякын алып келип берип, продуктысын жасап коет дагы. Анан мени кайра таксиге алып туруп салып ишет. Мен ыйлаган ойдон кайра жетем да. Кайра жашап баштайм. Анан кыздарым атасы деле мени ардантат да, мына сага эч ким болушпайт депчи. Мен айттым, короче, мен угушуң керек. Мен сен как аял деген эркектен бир ступенька ылдый туруш керек. Права голоса у тебя нету, короче. Деп ошентип бүт туугандарымдын эмелерин, үйлөрүн билет. Эжемдикине качып кетсем аяктан таап алат. Бияка барсаң тияктан таап алат, ушинтип. Анан ошо оштон келгенден кийин дагы үйдө катуу уруш болду, кайра катуу кол көтөрдү. Анан ал менин фунчозамды жакшы көрчү. Уруп туруп анан кайра кечирим сурайт дагы. Бүгүн фунчоза жазачы. Жүр балдар менен паркка барып келебиз. Анан тияктан бир сонун кийим көрдүм, ушуну аласыңбы, тиги бу деп ушинтип.
хорошо мына хитро поступка кылыш керек экен деп туруп хорошо фунчозо жаз мен да фунчозо жегим келет бар продукт алып кел дедим дагы ал продуктка кеткенде кыздарымдын эле кийимдерин чогулттум 2 пакет өзүмдүн кийимдеримди даже алган жокмун бир эки сыйра алдым окшойт полный аны алып кеткенге же таксиге акчам жок же чемоданым жок документтеримди алдым дагы аны ушу раматылык Анара деген да подругам бар болчу ошоңкуна качып бардым мага бир жашай турган бир жер таап берип үйдөгүлөргө да эч кимге айткан жокмун анан ошо азыр ал подругам бар аны да Джессика деп мен псевдоним койгом ал өзү улуту кыргыз эмес аны мулатка да кыргыздар баккан бирок Күнтуда жашайт ошол жака 95-жылы ошол жака алып барды анан ошонукунда жашадым 1,5 ай бакты эки кызым менен анан уже уялдым мен бирөөнүн үйүндө кечке анын продуктусун жеп иштебей эки кызым кичинекей кичүү кызым 1 жаш 3 ай болчу да анан айттым бияктан мага бир квартира таап бер өзүм оокат кылайын деп анан ошол жерге бир барачный үйдөн квартира таап берди эчтемке жок анан төшөк берди бир кичинекей чай ичкен стол берди бир аз идиш берди ошентип анан ошол жакта жашап мен негизи өзүм бирөөдөн акча сурап же болбосо бирөөдөн продукт сурап мындай карызга бир нерсе сурагандан ардана берем да мындай намызым жол бербей ушинтип эмете берет анан ошо эки кызым менен ач коолуу ыйлаганымды эсимде экөө кичинекей мама нан деп атат камоктон карызга сурап же болбосо подружкам менен ошол аны мен жаңы эле таанышып атам и так 1,5 ай бакты анан адан сурагандан уялам анан ошо шкафты ачсам мындай кичинекей литровый банкада фасоль бар экен фасоль да бышпайт го ошо туз дагы жок ошону сууга асып коюп же ал бышпайт ыйлап атам экөөң кучактап алып Кудай деп бакырып ыйлап анан кайра кыздарым атасы менен барып жашай берейин бирок анан жашасам бир жолу бутум сындырды эки жолу кабыргам сынды бир жолу кулагымдан моундай бир шарик чыкты точно инвалид болуп калам дедим да какой-то что-то надо выход найти деп ошентип анан официант болуп иштеп баштадым анан жок официанткага албай коюшту биринчи Ош базардын баарын кыдырдым официант кылып албай койду анан өзүм оромо саттым ошо Ош базар жактан квартиру нашли бир общежитияда анан үйгө жасагандай эле жаза берип турмун оромонучу анын эмелерин выходдарын чыгарып жана калькуляция кылып мисалы мынчага продукт алсаң мынча кошуш керек деген понятие жок да мендечи үйдө кандай сызык кылып ич май алып аны сызык кылып сызыкты кошуп бүттү үйгө кандай жасасам ошондой эле жасаптыр анан Дикая роза деген ошондой сериал мода болгон ошо Дикая розаны мамам жана чулочкада иштетчи деп атпайбы ошондой колготки салган кичинекей пакетиктер бар болчу ошо пакеттерге салып мынтип роза кылып тайжемен үйрөнгөм ошондон Дикий роза деп туруп анан кийин Ош базар азыркы 5 сарын эмеси кийим саткан ачык эле базар болчу да ошонун ичинде Дикий роза берем десе именно мени эмелер кореец орустар көп алып кетчү да потому что мен үйдөгүдөй даамдуу болуп жасайм еще чистоплотность тигилер колу менен кармайт дебейт мындай жана салафанда прям упаковка мененчи коробкага салып туруп бат эле өтүп кетет колдорум баары мозоль болот анан ошо тамак жегенге эле жетет и квартирага эле жетет кийимдерге жетпейт да эжемдин эскилерин кийип эле анан кыздарым ошо эжемдин кыздарынын эскиси тиги бөлөмдүн ушинтип атып эле анан кой деп официантка болуп ошол жерде бир кореянка мен постоянно ошо менден оромо алчу ошол айтып калды ты такая шустрая тиги буйдан реализатором пойдешь ко мне депчи тажап кеттим андан кийин оромодон колум аяк мозоль болгондон кийин мынтип карасам чай саткандардыкы что-то мага оңой көрүндү да чай сатсамбы дедим дагы тиги оромодон түшкөн акчаны барып туруп термос сатып алдым да термос сатып алып анан сүт чай сахар ушул менен керектүүлөрдү алдым дагы заварканы салып туруп эмени кипятокту куюп туруп сахарларды салып туруп могут аралаштырсам эмем жарылып кетет да ыйлады
Бизнесим өлдү депчи. Оромого да продукты жок, тиги термосум да өлдү да. Эмне оокат кылам деп ошентип анан ошо кореянка мени эмеге реализатор бол деп чакырган. Ошого барып реализатор болуп кийимдерди саттым. Анан кийин ал кореянка биринчи болуп жабылып калды, биринчи болду анан ошентип анан официант болуп иштеп баштадым. Анан администратор болуп. Бирок ошондо учурунда гастроль болгондо обязательно калтырчубуз. Эме мама кыздарды таштап, эжем менен гастролго жанагы колонкалардын арасына жашынып. Бирок барганда эжем атайым мага зарплата да бербей койду. Зарплата албасам дагы тырышып жүрүп, почти 11 жыл без зарплаты эле ошо сахнага чыгыш үчүн эле мага бир сахнада деле кыйратып деле эчтемке главный ролду деле ойнобойм баягыда. Мени на всякий случай деп койчу да. Каждой бочке затычка болуп элечи. Где рабочей силы нету. Например, мурда жөн эле мынтип клавишаны коюп койчу да. Клавиша ойногонду деле билбейсиң да. Клавиша киши жок болсо клавиша ким билет, аранжировщиксиң деп эле тутатасың. Клавишага тургузуп коет, контролер жок болсо ходко тургузуп коет, билет айрыган, кассада киши жок болсо кассадасың, афиша илген киши жок болсо афиша. Анан анда аппаратуралар дефицит болчу да. Аз эле саналуу эле болчу. Анан ошону очередь менен алып гастролго чыгышчу. Ал бирөөдүкү арендага алат. Анан бирөө бир нерсеси жоголуп кетсе, уурдап кетсе деп даже театрларда 10 күн ошо театрда уктачу сахнанын үстүндөчү ошо аппараттарды кайтарып бутуңа бир прожектор, башыңа бир прожектор кылып тоңуп калбайыш үчүнчү сахнанын үстүндө уктайсың. Ушундай көп эметелер анан запаскасың да. Бир 15-20 киши гастролго чыгабыз, ошолорго казандап тамак жасайсың, анда кафелерде аста. Анан ошолордун баарын кирлерин жуйсуң, колдоруң мыяктар тим эле жышылып кетет да. Чтоб ошо сахнага чыгып, эжеме жагып, что эжем ушпасын деп элечи. Анан эжемдин мынтип настроениясын карайсың, жакшы болсо ошого сахнага чыгайынчы депчи анан. Эмне кыласың чыгып айтсам, эмне кыласың сен? Кудайсың же эмне, бийлейсиң же эмне? Бир бала кылып чыгарыңызчы депчи, өзүм тармакты деле билбейм, эмне кылып, бирок чыгышым керек да сахнага. Анан эмеге, ошо Анвар байкеге негизи кудул болом деген деле менде ой жок болчу, бирок мындай күлдүрүп сүйлөчүмүн, мектептерде интермедиа ойночумун, садикте болсо клоун болом дечимин. Анан ошо Анвар байке кичине эле бир эмелерди берип коюпту, 1-2 сөз эпизоддорду элечи. Мындай эле на ходу эле ошол мага сахна Анвар бир нерсе кылып чыгарып койчу, мону адай кыл дейт тапчымчы. Ошенткенде. Анда экөөбүз мен сен пирожки сатасың, мен самогон сатам. Бир самогон саткан бир интермедиасы бар болчу. Ана жака бир эле өтүп кеттим. Пирожки алла, пирожки деп сахна ачып, ошол мен үчүн бир бакыт да. Сахнага чыгышчы. Анан ошентип жүрүп анан сахнага көнүп, анан өзүм акырын 1-2 сөз кошуп баштадым, импровизация кылып баштадым. Ошентип анан жанагы айылдык кызды интермедианы жаздым. Анан эжеме жалдырадым, пожалуйста, мен өзүм сатира жаздым. Ошону элге алып ойноп көрөйүнчү десем, эжем айтты: "Назира, сахна меники эмес, мен сенден кызганып же болбосо сени чыгаргым келген жок. Ой, чыгарбай атайын койгон деген жок. мен андай кылган жокмун. Сага сөз тийбейт, сени эч ким тааныбайт." Анан Алинанын сиңдиси, Алина эмне сахнага өзү эме королева болуп алганбы? Сиңдисин чыгарып коюп, же эчтемке күлдүрүп албаса, же ырда албаса, жиндик окшоп эле бирөөнү чыгарып койду. Мага сөз тиет, түшүнүп атасыңбы? Жок, сөз тийиспейм, күлдүрөм дедим да. Өлө жалдырадым анан. Смотри деди. Эгерде эл күлбөсө, анда вообще экинчи сахнага чыкпайсың деди. Макул деп анан сөз бердим. Кудай, пожалуйста, күлсө экен деп анан азыркы ошо биринчи окуучум Кайрат до сих пор жанымда жүрөт. Ошо Кайратка жалдырадым. Койчу, ал жөн эле афиша илчи, администратор болчу, концерт уюштурчу. Кайрат, пожалуйста деп ага өлө жалдырап, ал болсо кыз болбойм деп, кыздын кийимин кийбейм дейт. Азыр деле ошентип берет. Анан Кайрат ага жалдырайм, пожалуйста деп жаап. Кечээ деле мына жакын 10-да эмеге катыштык. Ошондо дагы чукпай эле коеюнчу да, ал өзү телефон сатып иштейт анан Ош базарда. Анан актагылардын баары звезда болуп кеттиң тиги деп. Анан менде окуучулар 15-тей бир окуучу окуттум. Сатып кеткендери да болду. Көп кеткени да болду деген, бирок бир ошо 1-2 эле окуучум, 3 окуучум мындай менин эмемди, талантымды баалап, сыйлап турушат да. Калгандары
аман эле болула деп коем болду эмне кылам аларга эрегишипчи ошол Назира эже ошондой кыйынчылыктардын баарын башыңыздан өткөрдүңүз да. Анан ажырашкандан кийин ал негизи никеде сизди сүйгөн, бирок сиз ал адам болгон сезимиңиз болгон эмес да. Анан убакыт өттү кийин чоң сүйүүгө кабылдым да айттыңыз. Бир нече жыл ошол адам менен жүрүп, ал адам баягы ортосунда бала болбогондон кийин 2 айрым жолго түшүп, кийин уксам 7 балалуу болуп калыптыр деп уктуңуз. Анан 2015-жыл ушул окуялардын баардыгы болуп бүткөндөн кийин сиздин башыңызга бир бутуңуз сынганда чоң сыноо келди окшойт да. Баягы бир тыныгуу да болду окшойт, өзүңүздү баягы моралдык жактан угуп алайын деген сыяктуу. Анан ал сыноонун үстүнөн дагы бир сыноо болуп, бир адам жолукту сизге. Ошолор жөнүндө айтып берсеңиз. Айтып келбейтти. Эми башка интервьюларда эми айтып жүрдүм да. Анан негизи мен жана ошо интервьюну кайсы кимге бергенин билбейм. Сиз ошо чоң сүйүү келдиби дегенде ооба, бирок атын айтпай эле коеюн, үй бүлөсү бар, 7 баласы бар дегенде кийин келинчеги мага чалды. Анан келинчеги мага мындай таким тоном разговаривает. Бул Назира Жетегенова деп. Ооба, бул ким деп мен бир жерде конокто отургам. Силер жакында интервью берипсиңер го деди. Мен толтура интервью бергем дедим. Эмне силер жөнүндө жаман бир интервью берип турумбу десем эле. Мен талайдын келинчеги болом деди да. Болсо болуптур. Эмне болду деп ошонсом. Кандайча силер биз деген ошо 7,5 жыл жашап, анан мен менен жашап атып эле тиги келинчегине үйлөнүп алды да. Анан мен аны үйлөнгөндөн кийин как раз 6 ноябрь менин эжемдин Алинанын туулган күнү болчу. Биз кичинекей бир кафе иштетчүбүз да. Анан ошо кафеде ал телохранитель болчу. Бир фирманын. Ошо шеф менен мен көлгө кетем деп мени алдады да. Ошол күнү аялын алып келип нике кыйыптыр. Мен ага чейин нике кыялы десем макул болгон эмес да. Мындай эле гражданский бракка. Бирок кыздарым папа дечи. Ошентип анан 7,5 жыл менен жашап туруп эле мага айтпай эле үйлөнүп атат да. Анан 25 ноябрда свадьбасы болуп атат. Мен 26 ноябрь билип атам. Ошо 20 күндөн кийин билип атам. Үйлөнгөндөн кийин эле 2 күндөн кийин кайра келди да. Мурдагыдай эле обычно келип кетип эле ушинтип жүрдү. Биз кафени түнкү саат 3кө чейин иштетебиз. Ал болсо захват өзүнүн дагы ушундай жана СБ эмесин ачкан. Анан кээ бирде может келинчегин алдап коет, что мен башка жака кеттим деп мен менен калып эле жашап жүргөн. Ушунда 2 аял менен тең алдап жашап жүрө бергенде сизге келгенде мен жумушка кетип атам деп, сизден чыгып баратканда да тоже жумушка кетип атам деп. Ошентип анан 26 ноябрда мен билип атам, что свадьба болгон. Мен ошондо мындай бирөө балка менен башка чапкандай эле болдум да. Каттуу стресс, депрессия болдум. Анан мамамдар, кыздарым келип ыйлап, мен вообще ыйлап эле даже өлөм деген пландар болгон да. Мындай жүрөгүм жарымсын жулуп кеткендей эле болгон да. Ошентип 2 кызым, бир туугандарым ошентип өтүп стресстен чыгарды. Анан 3 айдан кийин кайра келди. Сүйсөң кечирет экенсиң да. Я простила. Башында 7,5 жыл аял болуп анан кийин ойношо болуп калам да, ошондо эмне болуп калдым. Өзүм түшүнбөй калдым да. Ошентип жолугуп жүрдүк. Анан айттым да, ошо 6,5 жылдын ичинде 3 кыздуу болуп калды. Башында айткан, эми сен төрө албайсың. Бул жаш кыз төрөп берсе, баланы алабыз, мен ажырашам, экөөбүз багабыз. Бактылуу болобуз деп ишенген. Силердин үй бүлөңөр жөнүндө же атын айтып, же ушундай деп бир полный интервью бердимби дедим. Же силер экөөңөрдүн жашап атканыңарда мен башкалардан эле угуп атам дедим. 7 балалуу болуптур, намаз окуйт экен азыр, биякта иштейт экен, биякта жашайт экен деп общий тааныштарыбыз бар, 13 жылдын ичинде. Ошолор тигини көрдүм, анан ушундай экен деп мага айтып беришет. Же болбосо мен эмени экөөңөрдүн семьяңарды бузуп бардымбы дедим. Мен сенин ордуңа мен барышым керек болчу дедим. Экөөң үйлөнгөндө сен менин
койнумда жаткан эркекти сен алып кетип атасың. А я же не пошла дедим. Я его отпустила, что балалы болсун деп. Силерди, эми интернет жактан мен интервьюларымды, мени наблюдать этип турат экен. Көрсөң салам, привет. Атын айтпай эле коеюн, привет деп. Мен бузган жокмун дедим, күйөөңө чалган жокмун, барган жокмун. Бактылуу болгула деп эле отпустила, говорю. Что ты хочешь еще от меня? Ошентсем, жок, мен сизди сыйлайм, жакшы көрөм, анан экөөбүз бир аз сүйлөштүк, давай бактылуу бол, все, не звони мне больше. Все, ошентип интервью берип анан ошонто мени аңдып турат экен, карап турат экен. Бирок айтты, жакшы көрөм, сыйлайм сиздин талантыңызды деп. Анан адан кийин все, мен эркектердин баардыгы мага бирдей болуп калды. Ненавижу, всех ненавижу болуп. Анан ошентип жүрүп, телефондон мага бир ошо жигит чалып баштады. Ну, анын рассказы, не знаю, насколько правда, не знаю. Ал мени 18 жашынан бери эле сүйүп жүргөн экен, бирок ал 30 жашта, мен 36дамын ошондо. Анан вообще үйлөнгөн эмес экен. Анан мени ошо концерттен көрүп, мени сүйүп калат. Башкалардан угат, что мы расстались, и он начал мне звонить. Биздин коллегалардан эле менин номеримди алыптыр. Анан кийин сурасам, атын айтпай эле коеюн, бирок өзүң айтам, өлтүрөм деп коеюн. Эмне менин номеримди бересиң? Ошонто ал ошон телефон чалып жүрөт, анан мен чуть мындай с ума не сошла да. Анан намаз окусамбы деген жакшы ниет кылып баштадым. 5 мал намаз окуйм деди, спортсменмин деди. Сүрөтүн көргөн жокмун, кебетесин көргөн жокмун. Короче, в общем, бир айдан кийин анын туулган күнү болот. Бир ай телефон менен сүйлөштүк. А мен туулган күнүмө келчи деди да. Хорошо, барып поздравить этип кетем. Кайсы кафеде болот? Барып ырдап поздравить этип кетем десем. Анан барсам, ошо анда народный магазиндер болчу. Ошо народный бир магазиндин астынан жолуктук. Бою кичинекей, арык. Менин оюмдагы, менин вкусумдагы эмес эле бир балага жолуктум да. Анан жүрөгүн ортуп айта алган жокмун, сен мага жаккан жоксуң депчи. Мен сени үйүңө жеткизип коеюн деди да. Хорошо деп. Анан адрести билип алды. Анан күнүгө подаркалар мындай эми сердечко, кружка, там серебряный шакек, серебряный цепочка, бир күнү гүл, бир күнү шоколад, ушинтип, бир күнү мягкий игрушка, ушундай эмелер. Анан келет мага жалаң ушу намаз жөнүндө баяндарды айтып берет. Действительно, ислам дининде ушу жанагы баяндарды укканда эмем жеңилдеп калат да. Жан дүйнөм. Жан дүйнөм жеңилдеп, анан ошонтип экөөбүз сүйлөшүп баштадык. Анан мындай нике жок болбойт деп мага тийишпейт, наглый кылбайт, эчтемкечи. Анан ошентип акырын өзүнө көндүрүп алды. Анан качан мен свадебный көйнөк свадьба болуш керек. Анан башында айтайын деп эле анан байкуштун жүрөгүн оорутуп аламы депчи. Ну, ты не в моем вкусе, ты мне не нравишься деп айта албайм да. Жүрөгүн оорутуп аламы деп анан акырын может эме кылам деп атып эле өзүм кандай көнүп жанагы эмелери менен эле баяндар менен анан ошо намаз окуйун деп уже башкача эме баштадым да. Боюнун кичинекей эле арыктыгы дагы күнгөндө норма катары кабыл алынып калды. Ооба, уже эме эле эме кандай десем, сулуулугун сууга чылап ичмек белем деген ой болду дагы. Үйүнө барып тааныштырды. Апасы аябай жакшы айым экен, түшүнүктүү. Анан эгер бизге бирөө боло турган болсоң, биздин үйдөгү көйгөйлөрдү сразу айтып коеюн деди. Биздин үй залогдо, 2 кызым, бирөөсү Дордойдо иштейт, бирөө Ош базарда иштейт. Ошо үйдү эме алар дагы ажырашкан, турмушу болбой калды, сен дагы ажырашкансың. Бирөөбүздү түшүндүрсө эле анан тиги мынтип чынысын, чай ичип аткан чынын кармап турган столго чаап салып атпайбы. Анан мамасына кыйкырып атпайбы. Үйлөн дейсиң, анан мага келгенде эле акча жок деген. Анан мамасы кыйкырбагын мага деп туруп мамасы. Эмне кыйкырасың? Катын алсаң отун ал. Сен жөнөкөй кызды алган жоксуң. Кыргызстан тааныган кызды алып атасың. Ошондо өзүң кайын журттун астыңда басынып берип, бизди дагы басып берген жатасыңбы? Таластын салтын билесиңби деди. Таластын кыздардын еще калыңын билесиңби? Иштебейсиңби? Эмне жүрөсүң? Эмне инвалидсиңби? Кол бутуң жокпу? Эжелериң ошол сенен бар болуп атат, эжеңдин эки эжеңди тоноп жүрөсүң. Тигине мындай деп апасы ошол жерден картаны ачып бергенде эле мен дедим, мына сага бул апасына ушундай кыйкырып атса, а мени алса анда я не знаю дедим. Анда мен ошо кой будан качайын дедим. Анан ошо Турцияда 20 күн жүрдүм. Анан
20 күндөн кийин келип эле нике кыябыз деп жармашып турду. Кой турчу, мен кызым менен кошо жанталашып күйөөгө чыгамбы, кызымды турмушка берип алайын. Анан качан кыябыз? 14-февралда кыябыз. Мен да сөз берип койдум, хорошо деп, мейли турмуш деген турмуш экен деп. Ошондон үйдө ремонт жасап баштап, анан квартирага үйдөгүлөр да против болгону, квартирага чыгып анан жашап көрөйүн деп. 10 ай жашадым, 10 ай өзүм төлөдүм. $300 $3000 квартирага. Продуктун алам. Акырын келип, бензинага акча берчи, бензинге акча берчи. Эч жерде иштебейм, мен каяка тойго барсам, тойго, концертке барсам, концертке мени ээрчип жүрөт. Анан характерин көргөзүп баштады. Анан 1-2 чуть-чуть психологический эмеси бар экен, отклонение. Ошолорун байкадым. 10 ай жашагандан кийин анан уже үйдү, квартираны бүтүп, анан как раз кызым менен күйөө балам меникине көчүп келе турган болду. Неберем төрөлдү. Анан айттым, всё. Мен кыздарым багамбы, маған багамбы, же сен багамбы дедим. Иштебесем. Барып машинең бар го, таксовать этпейсиңби десем. 15 мүнөткө чыгып кетти. Эч ким жок. Көчөдө вообще эч ким жок болот. Анан ошентип, я говорю, зачем мне такой муж? Анан айла жок, анан аягында айттым. Өлөм деди, өлтүрөм деди. Анан уже эми азыр күлкү, но в тот момент действительно 4 ай кыйнады да меничи. Жолдон тосуп алат, тойдон таап алат, ар кайсы эмелерди кылат. Анан эмеге эжеси кыйкырды, газетага жазам, өлгөнү кетти. Уже аягында чыдабай калдым, айттым, ит жакшы ит деле өлүгүн көргөзбөйт экен, итче жоксуңбу дедим. Өлсөң дагы мага себепкер кылбай өлчү дедим. Я не хочу с тобой жить. Мен ушундай болгон башында. Мен сенин жүрөгүңдү оорутпайын да, сен менин уже жүрөгүмдү оорутуп салдың дедим. Сен иштебесең, мен сени багамбы дедим. Зачем мне такой муж? Объелся груш, блин, барчы ойнунай барчы. Анан талак бер десем бербейм деп, ушунтан мен молдолордон сураштырып эметсем, өзү бериш керек да, көрсө. Мен кыздарым атасына дагы баргам да талак бер деп. В то время жашмын да түшүнбөйм. Талак десе мен акча деп ойлоп баргам, кыйналып жүргөм да, талак бер десе, ну как бы это, я думала, талакты алимент сыяктуу депчи, анан очкөз солчу бербесең кой деп кетип калгам да. Көрсө, талакты кийин билип атам да. Кыздарым атасы талак берген эмес да мага. Кыздарым талак албагандан кийин сен башка менен нике кылсаң ал жукпайт экен да. Анан ошо экинчи кызым турмушка чыгарынасында анан ошондо кыздарым атасы талак берди да. Анан кийин я успокоилась тигден. А так анын жездеси менин күйөө балам менен чогуу иштеп, ошолор аркылуу даже жолуккум келбей ушундай эме болдум да. Анан изреже айтсаңыз, буга чейин сиз кара дубага калып көрдүңүз беле? Анткени сахнада жүрөсүздөр, эл арасында бири жакшы көрүп карайт сиздерди, бири жаман көрүп карайт деген сыяктуучу. Башында ишенчү эмесмин, азыр ишенем. Кабылгам. Ошо кыздарым атасы менен ажырашкандан кийин пальтоомдун колтугунан төйнөгүч тапкам. Мындай 3 жип деп гүлдүн лепестогуна окшоп буралган да, прям төйнөк. Бияк сөгүп туруп, бияка төйнөп койгон. Анан мама көргөзсөм, сени окутуп коюптур тиги бу деп атып, анан бир эжеге алып барган. Не деп окуттур десе, ошо кыздарым атасы менен ошо ажырашсын деп, анан мен наоборот сүйүүнгө, мага ажыраша албай жүрөм, ажырашкан рас окутуптур деп. Анан бирок аны жандырыш керек болчу экен, анан мен жандырбай эле туз алып кел, анан 4 чарчы жерге чачасың тиги бу деп. Койчу, наоборот жакшы болду, ошо менен жарашкым да келбейт. Это хорошо деп кетип калгам да. Анан сахнага чыкканда эле, же тойлорго барганда эле мынтип оор көтөргөнүң микрофон, бирок аябай оор жумуш кылып же жол жүрүп ушундай эме кылганда чарчап жатып каласың да, эчтеме сүйлөшкүң келбейт деп. Анан араңырдап бүттүм, 3 мүнөттүк кырды. Анан машинага отурганда эле колутум эле шалдырап эле машинада айда албай калдым. Анан иниме чалдым. Келип айдап кетчи деп, анан ошо менен үйгө келип анан 10 күн жаттым да. Эч жерим оорубайт. Ыйлагым эле келет, сүйлөшкүм келбейт. Терезени бекитем, телефонду өчүрөм, ушинтип эч ким менен сүйлөшкүм келбейт. Анан ошондо билдим, ошо көз кара дуба деген бар экен. Ошондо ишенип баштадым да. Анан бир кызык, күлкүлүү окуя. Ошондо 10 күндөн кийин кой ушинтип жата бербей барып дем салдырайын деп мечитке барсам,
өлгүңүз келип атабы дейт. Өлгүм келсе сага келмек белем, жашагым келип атат дедим да. Дем салчу нормально. Ушундай ишерим оорубай эле ушундай болуп атам десем. Көз тийди тиги бу деп анан баяндарды айтып анан дем салды, короче. Анан 3-чү күнү бир съемка болуп калып, анан айла жок кайра боёнуш керек болду. Анан боёнуп, бирок жолук салынып эле барсам анан таанып калды да. Сизди таппай эле кыйналып аткам деп анан дем салып Куран окуп анан келип жетиген кызы деп эле ушинтип. Мен жетиген кыз эмес, мен папам аты Солто деп ушинтип. Солто кызы Назира жаткан жери жайлуу болсун деп. 10 күндөн бери күлө албай аттым эле ошол жерден. Күлүкүм келди. Ой, кечирип коңсуз, мен жаңы эле бир жерге Куран окуткам да ошол жерден ушинтип айтып алдым дейт. Анан ошондон кийин каткыр эле. Бирок мынтип ушинтип оорулошуп баштаганда обязательно дем салдырганга чуркайм да. Баары салдырып туруш керек. Бирок мурда айтып берчүмүн да. Уйгучу мен эмне мисс красавица, менден мындай мисс красавица деп сонун суп-сулуулар көз тийбей эле жашынакай эле жүрбөйбү депчи. Баягы жан дүйнөбүздү ачып жакшы сырдаштык деп ойлойм. Ушундай жаратылыштын кооз койнунда отуруп бир шаардын ыз чуусунан алысыраак кетип эс алып калды окшойт. Ооба, бияка келип алып мен суунун шаркыраганын, чымчыктын сайрагандарын, таза абамы, шамалдын ушундай погода дагы сонун болуп атат. Силерге да рахмат. Ушинтип эме негизи ушундай таза абада, силер дагы мага студияда же болбосо таза аба деп этиңер. Таза абаны мен көптөн бери ушу тоого чыккым келип жүргөн. Анан силер дагы себепкер болуп, сонун эс алып, сонун маек, жүрөктөн чыккан бир жакшы маек болду окшойт да. Мен да өзүм жеңилдеп, мыякта баарын айтып алдым деп. О свободный уши деп. Анан барды жалпы силердин көрүүчүлөрүңөр көбөйө берсин. Ошо жалпы жамаатыңарга терең ыраазычылык. Анан өнүгө берсин Кыргызстаныбыз. Жакшы көрөм сиздерди. Урматтуу достор, биздин терең жан дүйнөбүздү ачып сырдашкан маегибизге көңүл бургансыздар. Терең ыраазычылык билдиребиз. Сокол Медиа YouTube каналына катталганды унутпаңыздар. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө.